Спорттогу жеңиши менен элдин үмүтүн актагандар. Бүгүн Кыргызстандын волейбол боюнча Ю-20 кыздар курамасы Борбор Азиялык волейбол ассоциациясынын чемпионатында биринчи орунду ээлеген үчүн сыйланды. Иш-чара Дене тарбия жана спорт департаментинин имаратында болуп, ага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Тимурлан Ажималиев, Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчилиги, машыктыруучулар жана спортчулар катышты. Сыйлоо аземинде Тимурлан Ажималиев алгач спортчуларды жараткан ийгиликтери менен куттуктап, ар бир волейболчуга жана машыктыруучуларына ыраазычылык кат тапшырды. Эске салсак, 16-24 июль күндөрү Мальдив аралынын Мали шаарында кыздар арасында Борбор Азиялык волейбол ассоциациясынын чемпионаты болуп өткөн. Бул мелдешке Кыргызстан, Непал, Мальдив жана Шри-Ланканын курама командалары бири-бири менен айлампа түрүндө беттеш өткөргөн. Биринчи айлампада кыргызстандык волейболчулар Мальдивдин улуттук курамын 3-0 эсебинде утса, экинчи айлампада Непал өлкөсүн 3-0 эсебинде жеңген. Ал эми үчүнчү айлампада Шри-Ланканын курама командасына 3-2 эсебинде жеңилген. Бирок кыргыз спортчулары жарым финалдык беттеште непалдыктарды 3-0 эсебинде жеңип, чечүүчү беттеште шри-ланкалыктарды дагы 3-0 эсебинде утуп, мелдештин чемпиону болушту. Шри-Ланканы биз өзүбүздүн команданын ынтымагы менен бири-бирибизге поддержка берип, ошентип жеңип алдык деп ойлойм. Жана ошо кыргыз элинин поддержкасы, департаменттин сөздөрү, биздин президенттин сөздөрү, генсектин сөздөрү, тренерлердин сөздөрү бизге мотивация берип, ошондуктан биз жеңип алдык. Биз биримдигибиз менен жана ынтымагыбыз менен жеңип алдык деп ойлойм. Группада утулуп калганбыз. Ошо группада утулуп калган себебинен кыздар биз оюн бүтүп эле кыргыз эл күтүп атат. Эки оюн бар, утсак чемпион болобуз деген нерселерди көбүрөөк мотивация бердик. Агайларыбыз мотивация берди, ырдап берген убактар болду. Көңүлүн ачыш үчүн кыздар эми жаш кыздар да булар тез ачылат, тез жабылып калат деген ошондон кыргыз эли дуба кылды, кыргыз эли бизди колдоду, ошонун негизинде утушка жеттик.